мурда күндөн бери ачылабыз дегенде өзүбүзгө коркунуч аябай болуп турду. Жүрөктөрүбүз дүңгүрөп турду. Анан өзүңүз билгендей мына кече саат таңкы 7ден бери ушактабыз. Общепиттер болот, башка нерселерди даярдап, кандай болот, мындай болуп кетеби деп бир сүт болду. Түндө өзүбүз эмелер мал сатчылар кече 6-дан баштап киргизип баштадык. 6-га чейин кармадык, бирок анча-мынча даярдоо иштерибиз бар эле. Средства массовой информация тараптык колуштан келишинче. Анан ушу түнкү өзү 12ден баштап эле соода болуп атат. Уктай элекпиз ушу. 29 сентябрь күнү Сокулуктагы Заманбап мал базары ачылды. Мындай базар чүйдө биринчи салынып жатканын биздин ЛТР каналы көп эле айтып келгенбиз. Базар муниципалдык каражаттын негизинде курулуп, аянты 8 гектар жерди ээлеп, Сары Өзөн айыл аймагынын темир жолдон өйдө 1-май айылынын мурдагы жайыт жерлеринде жайгашкан. Менчикке кеткен жерлерди мамлекеттин карамагына кайра өткөрүп алышып, ондогон жылдар эгемендүүлүк тарыхында болбогон ишке бүгүнкү бийлик чечкиндүү кадамдар жасап, саясий эркке омоктуу аракетин кошуп, мамлекеттик масштабтагы иш аракетти аткарып коюшту. Мурдакы базар санитардык талапка жооп бербеген үчүн ошол базар жабылды эле. Андан кийин да өкмөт башчы Акылбек Үсөнбекович келип, ушул жерге келип, өз капсуласын салып, 8 гектар аянтка жаңы базар ачабыз деп. Мына 2 жылдан өттү. Кудай буйруп, мына бүгүн биринчи күнү базар иштеп жатат. Эми азыр баягы элдин пикирин аралап угуп көрдүм мен деле. Мындай шарты баары эле жакшылап атат. Кенендиги мурдагыдай баягы эл тыгын болбой. Бирок эми анча-мынча баягы кемчиликтер болуп атат. Бир күндө бир нерсе түзүлбөйт экен да. Эгемендүүлүк алган жылдардын башында мамлекет башкара албайт. Чабал менеджер, жеке менчик өткөрсөк, ишкерлер баарын оңдоп коет деген түшүнүктүн алкагында республикада приватизация башталып, ушул эле Чүй областында 52 өлкөгө өзүнүн өндүрүштүк продукциясын сатып, миллионер атка конуп, күргүчтө иштеп жаткан колхоз-совхоздор жоюлуп, колго тийген байлыкты чактай албай, экономикалык дарамети жетишпеген менчик ээлеринин кетирген каталыгынан республиканын индустриялык агрардык макамы эсил кайран болгонун тарых барактары тастыктайт. Океандагы кеменин миңдеген пассажирлеринин коопсуздугун камсыздоо, сактоо бир гана капитанга берилген вазипа. Ал боцмандын локациясын тыкыр көзөмөлдөп, командасын буйрукка баш ийдирип, аны так аткарганда гана лайнер коопсуз жүрүшүн арылтып, айтылган дарекке жетет. Биздин өлкөгө ошондой мезгил жетти. Анын далили мамлекеттик жогорку бийлик мамлекеттин кызыкчылыгына тыкыр көзөмөл салганында болуп жатат. Мал жан, тамак аш, курулуш тармагы бүт менчикке өтүп кеткени көмүскө экономиканын гүлдөшүнө шарт түзгөнү жалганбы? Сокулуктун жашоочуларынын эсин эки оодарып, эл каттаган жолго тыгын жаралып, малдын тезеги жол гана эмес, жашоочулардын үйүнүн терезесине чейин асфальт эмес газондордун ашмалтайын чыгарып, тургундарга түйшүк жаратканы жогорку бийликтин көз жаздымында калбай чечкиндүү кадамга барууга шарт түзгөн. Биздин эсебибиз боюнча негизи мурдагы базарларга бир 200-300 баш жылкы кирет дедик. Биз 200-600 баш дедик. Азыр 1000 баштан жогору жылкы келди да. Азыр өзүңдөр да Бүтөлө чүйгө келген базардын бар бияка көчкөн. Ошондой болду. Бодо малды бир 1000, 1000, 1,5 деп айткан болчу мурункуда. Биз 2000ге чейин расчет алдык элек. Азыр 3000ге жакын мал келди. Койду 2000, 3000 деп расчет алдык, 5000ге жакын кой келди да. Мал базары ыңгайлуу жакка көчүрүлүптүр. Эгер Сокулук өзөнүн бойлоп кеткен жолдун оңдоп түзүлүшү тездетилсе, кардарлар заманбап мал сатуучу жайга ээ болушуптур. Биздин билген маалымат боюнча транспорт министрлиги бюджет каражатын даярдап берген экен. Азыр могу газопровод транзиттик труба боюнча кичине маселелер жаралып атыптыр. Аны которуш керек болуп атыптыр. Ошого туура түтүкчө талапка жооп берген түтүкчөсүн азыр жактан алып келмекчи экен. Ошону элбетте колдоо кармалып атыптыр. Антак менен сүйлөштүк. Деу менен азыркы иштеп аткан подрядчиктер менен акча даяр экен. Болгондо ушул түтүкчөлөр даяр болсо эле, которуп эле асфальттан басканга даярбыз деп. Ушул бир 2 жума деп атышат, Кудай буйруса эми. Күтүп атабыз. Жогорку бийлик көзөмөлгө алганы базардын жолунда иштеп жаткан асфальт чыгаруучу заводдун да курулуш материалдары менен камсыздоого даярдыгы жолдун оңдолушун тездетип, оңдолорунан күмөн калтырбайт. Эмесе
29 сентябрь күнү таң жаркырап атып, теребел ойдогудай ачык болуп, келген элдин маанайына жылуулук тартуулап, шаңдуу абал түзгөндөй, райондун жетекчиси Ильяс Ташкуловдун коштоосунда базарды бир айланып чыктык. Мурдагы базарга канча мал кирчү эле? Кирген малдын саны жагынан айырмасы кандай болду? Элибиздин ою жакшы, эртеден бери атайын өзүм баш болуп бүт службалар келип кыдырып көрүп атабыз. Бардыгы жакшы, элдин ою жакшы. Эң негизгиси базар таза, талапка бир топ жооп берет. Шарты жакшы. Мамлекет башчыбыз, өкмөт башчыбыз дайындагандай бүт бардыгы ошого ылайыкташылып жасалды. Биринчи базар күнүн базарга келген эл шаңдуу маанайда кабыл алып, соодалашып жаткан маанай жакшы. Таластан, Чүйдүн бүт райондорунан, кошуна Казакстандан келген соодагерлер бакылдап-шакылдап, оюн тамашага салып, акчасын да смеясынан алып чыгып, күн түшкө жетип малдын арзандашын дагы күтө туралы деген маанайда нары бери чайып алышат. Базардын шарт чамасы жакпагандар бизге жолуга элек. Шарт аябай жакшы, сонун болду. Каяктан келдиңер? Байкем экөөбүз Таластан келдик. Базардын шарты өтө жакшы, өтө жакшы. Орунду Башка региондорго да ушундай условияда базарыңызда жакшы болмок да. 6 базар курулуп атат азыр. Ато Таластагы базарлардын баардыгын чаңдын үстүнө алып барып койду да, энталаң элечи. Казакстандан келди. Өтүк эле кийип жүрчүлүк мындай кроссовка кийип турган болуп калды. Баары кроссовка. Таза кийим менен. Мындай муниципалдык базарлар өлкөдө бир нерсе болбосо Чүйдө биринчиси. Айыл өкмөтүнүн юрисдикциясында бюджети 50 миллиондун тегерегинде чечилген соода түйүнү базар макамында эмес, элдин ден соолугунун коопсуздугуна түздөн түз байланышы бар ишкана. Ветеринария кызматы мал жандын ветеринардык дагы санитардык абалын көзөмөлдөө чыгарган. Мал жанды өлкөбүздө айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнө, экономиканын өсүшүнө, малдын тукумдуулугунун асылданышына түздөн түз таасирин тийгизүүчү тармак. Бизден өндүрүлгөн эт, сүт, кайра иштетилген эт азыктарына гана кызык өспөй, малдан өндүрүлгөн сырьёго кошуна мамлекеттер да кызыгууда. Анткени Союз учурунда Кыргызстандын аймагында саналуу эле өлчөмдө алтын казылып алынып, анын ордун сапаттуу өндүрүлгөн жибек кылдуу мериноз уяң жүнүнөн түшкөн киреши толтурчу экен. Ошондуктан мындай сапаттуу мал тармагы үчүн салынган жайлардын өнүгүү максаты илгери үмүттөн кабар берет. Мурдагы базардагы сандан 3 эсе көп келген экен. Ошого канча ветеринар туруп, кантип тескип атасыңыз? Өзүңүз бүгүн биринчи күнү иштегенине байланыштуу биз коллектив бүт чыктык. Бүт болгондо канча? 15 киши? Жок, 10 киши чыкты. 10 киши? 10 киши ветеринар. Жетишип атабы? Бүгүnkүгө жетишип атабыз. Элдерге түшүндүрүп иштер жүргүзүп атабыз. Бодомал биркасы менен келсин деп, жылкы чип болуш керек деп, идентификация болуш депчи. Андайлар жокто кирип кетип атабы? Андайларды жокторду киргизбей атабыз. Киргизбей. Кантип киргизбейсиңер? Коштомо документтери жок. Мен бүгүнкү биринчи ачылышына байланыштуу бүгүн жөн эле предупреждение кылып уруксат бердик. Анан бирок бүт баардык түшүндүрүү иштерди жүргүздүк. Экинчи базардан баштап ошондой коштомо ветеринар документтери жок. Биздин камерабыздын объективине түшкөн автоунаада арашан тукумундагы койлор эт багытын өндүрүүгө шартталган тукум. Мүмкүн жакынкы жылдарда биздин базарлардын көркүн ачкан жибек жүндүү мериностор кайта кайтып келип, көргөндөрдүн бүйрөсүн кызытар. Эмесе транзиттик автомагистралды бойлоп, жайылып да жакшырып да жаткан Сокулук район Борбор айылынан мал базарды алыстатып, элге да малга да жайлуу конуш табылганы бул жаңылануунун өнүгүүнүн кабары. Болбосо базар күндөрү Сокулуктун Борборунан түш огуча машиналар тыгын болуп, айдап өтүү кыйла көйгөйдө жаратып жатканы боюнча көп нааразычылыктар болуп келген. Бул базар кичинекей, эч жагы туура келбей атат, эч жагы мал машинада батпайт, парковкабыз жок. Бир сааттан бери турабыз мында, машинабыз калды тиякта. Койдун ордуна машина туруп атыр. Машина базар эмес да бул эми. Базардычы же чоңоч керек, өтө тар. Анан бул жерден азыр деген уйлар челип кетип атат. Кээ бирөөчү база албайсың, ат теби, уй теби, коопсуздук эрежеси өтө начар. Келе албай калдык кишилер базарга. Иретсиз мал жанга аралашып ун, шекер, күрүч, жашылча жемиштер бир сатылы ошол эле жерде көчмө ашканалар антисанитардык жагдайда тамак аш сунушташчу. Бул көрүнүштүн элдин ден соолугуна зыян алып келеринин далили аймактарда элге малдан жуккан бруцеллез оорусуна чалдыккандардын санынын көбөйүшү болгон. Бул базарда
жашылча жемиш саткан жерлер мал байланган бастырмалардан кеминде 500 метр алыстыкта жайгашкан. Санитардык ветеринардык талаптын аткарылышы так чечилген. Андан алысыраак жерде көчмө ашканалар жайгашкан, бирок көнгөн адат калабы дегендей мындай талапка каршылар да жолукту. Эми бул базардын ишин тескөө макамы планета элинин ден соолугунун сакчыларынын армиясынын өкүлдөрүнүн санын толуктаган Сокулук ветеринария кызматынын башчысы Нурбек Ажыбековго сөз кезегин узаттык. Изолятордо жанында турабыз. Могу жерде оору мал келе турган болсо, алар жөн эле бул жерге коюп койбойт. Алар ошо айып пулду тартат да. Ошол боюнча мындай катуураак иш жүргүзгөнгө мындай белсенип атасыңарбы? Ооба, биз өзүбүз эмес, милиция кызматкерлери менен бирдикте ушундай иш алып барабыз. Малдын ээси эмес, малды ташыган унааларга дагы анткени жана административдик кодексте жазылып турат. Унаа тиги ветеринардык коштомо документи жок киши салбаш керек да. Ошонун негизинде биз ошо малдын ээсине дагы чара көрүнөт, анан унаа айдаганга да чара көрүнөт. Анткени ал коштомо жок, салбаш керек да. Узун кулак майданынан бир шилтем кызыккандар үчүн. Учурда мал базарлардагы тартипти жөндөөгө багытталган иш-чаралар өкмөт тарабынан катуу көзөмөлгө алынып, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкө катары Кыргызстандын ветеринария кызматынын мойнуна зор милдеттер жүктөлгөн. Ветеринария тармагын жөнгө салуу аракеттери жогорку кеңешке сунушталган тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилэринен кабар берет. Административ гана эмес, кылмыш кодексине дагы өзгөрүүлөр кирип, айыппул өлчөмүнүн өсүшү каралчуудай. Машинаны өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп болуп атса, тиги сырттагы ичи дагы машина бүт толуп калды. Бул машинада аябай көп келди. Мен ойлойм, жаңы базар ачылды, кандай экен деп сатып көрөлү деген жарандар да ошол себептен көбөйдү окшойт. Кийинкиден иретке келтиребиз. Бир топ жакшы, бирок эң негизи элибиз жакшы кабыл алып, туура түшүнүп, эч ким каршы пикирин айтпастан баардык ушул жерге келип соодасын жүргүзүп атат. Бул тармак фермер болобу, жеке менчик ээсиби коюлган талапты так аткарбаса, жазасы ишкердин тасмиясына зыян болот. Мыйзам бузуп, буфердик зоналардан чыгып, ички тартипти бузгандар үчүн жагымсыз сюрприздер алдыда. Жакшынакай салынган базардын ичине батпай, тыгын түзүп, малы менен келген элдин жолун тоскондор дагы эле түшүнбөй турганы. Демек, тартип орносу шарт. Дронду учуруп базарды үстүнөн тартканыбызда түмөндөгө малдан байчеки тартипсиз бытыраган машинелердин саны көп экен. Малын түшүрүп эле ошол жерден жылбай токтоп турган унаалар үчүн жай каралса да тартип өзгөчө, сатуучуларда өздүк тартип байкалбайт. Место жокпу? Толтургу место. Эмнеге ичине кирбей турасыз? Келген жерден бери ушундай турам. Бирок көнгөнсүңөр да, тартипти бузганга. Көнгөн эмеспиз, жаңы келип атабыз. Жаңы келдиңер, каяктан келдик? Сокулуктун өзүнөн. Эртеңден баштап тиешелүү тармактарда алектенгендерге тиешелүү кызмат тарабынан тартип эрежелери эскертилип, аткарылбаса штрафтар салынары бышык. Бүгүн биринчи күнү ачылып иштеп атканда, эми элден бир шартын көрдүк, машиналар жайгашуусун, малды жайгашуусун көрдүк. Эми элибиз бир топ жанагы тар базарда көнүп калган экен, ортого тыгылган деле. Ошол нерселер болуп атат. Бир жерге эле калып эле бир жерге тыгылат. Эми Кудай буйрса, кийинкиден дагы бир мындай расчеттор чыгардык. Машиналарды сырткы чекеге, базардын ичине чекесине кругом коюп туруп, анан ортого малга дагы орундук бошотуп беришибиз керек экен. Анан жолубуз бир аз бүтпөй калды. Бир кийинки базар болсо, аркы базар Кудай буйрса бүтүп калса, жолдун маселеси чечилсе аябай эле жакшы болот. Турмушубузга тартип киргизели. Ошондо Евразиялык экономикалык биримдиктеги өнөктөштөрүбүзгө тең ата болуп, айыл чарба тармагын кошуналардын ветеринардык санитардык көзөмөл кызматынан рекламация албай өнүгөбүз. Мал чарба жаатында иштегендердин кирешеси өсүп, тасмиясы толот. Үлгүлүү жашоону ар бир адам өзүнөн баштаса, ийгилик жылмайып коштоп кетерине ишенип, репортажыбыздын соңуна чыктык. Бар болуңуздар.